Ырчы Мирбек Атабеков үй бүлөбүздүн, гифтин жана демөөрчүлөрдүн атынан коронавируска каршы күрөшүүгө 200 000 сом жумшайбыз. Үй бүлөбүздүн, гифтин жана демөөрчүлөрдүн атынан коронавируска каршы күрөшүүгө 200 000 сом жумшайбыз деп Ырчы Мирбек Атабеков социалдык тармактагы баракчасына жарыялады. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле, азыркы учурда дүйнө жүзүндө коронавирус оорусу жайылып жатат. Ошого карата биздин гифти дагы убактылуу токтотконго чечим чыгардык. Карантинден чыккандан кийин жаңы көч менен сиздерге сонун белектерди ойнотуп баштайбыз. Атабековдордун 1 жылдык гифт тарабынан бардык жоопкерчиликтер сакталат. Атабековдордун үй бүлөсүнүн, гифтин жана демөөрчүлөрдүн атынан коронавирус оорусуна каршы күрөшүү үчүн 200 000 сом жумшайбыз деп жазды. Булак Супер KG сайты. Кыргыз өлкөсүнө бир айга өзгөчө кырдаал киргизилди. 21 март премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазыев Кыргыз өлкөсүнө өзгөчө кырдаал киргизүү тууралуу чечимди кабыл алды. Бул тууралуу президенттик аппараттан билдиришти. Жыйында премьер-министр Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин сунушуна ылайык 22 марттан тартып бир айга өлкөгө өзгөчө кырдаал киргизээрин билдирди. Анда өзгөчө кырдаал режими киргизилгенде тартылган бардык мамлекеттик органдардын иш аракеттеринин тизмеси жана тартиби камтылган. Планда Борбор шаарда жана облустарда блокпостторду жайгаштыруу тууралуу маалыматтар белгиленип, күнүмдүк керектөө товарларын жана дары-дармектерди жеткирүү маршруттары, өлкө ичинде аба каттамдарын ишке ашыруу, коомдук унаалардын, азык-түлүк дүкөндөрүнүн жана даарканалардын иштөө тартиби аныкталган. Ар бир жетекчи режимди кынтыксыз аткарууга жана бардык тартылган кызматтардын үзгүлтүксүз ишин камсыздоого жеке жоопкерчиликти алат. Бул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын башчыларына да биринчи кезекте алардын калкты азык-түлүк менен камсыздоо боюнча ишине тийиштүү. Чет жактан товарларды ташуу боюнча бизде эч кандай маселе жок. Ошондуктан жарандар эч жерде тигил же бул продуктанын жана дары-дармектин тартыштыгына кабылбашы керек деп баса белгиледи Мухаммедкалый Абылгазыев. Ошондой эле ал өзгөчө көңүл Бишкек жана Ош шаарларына, андан сырткары коронавирус аныкталган аймактарга бурулуусу керектигин белгиледи. Кеңешме учурунда бардык бейтаптарды кабыл алууга жетиштүү орундарды 20 мүнөттүн ичинде жыйынтык чыгарган экспресс тесттерди камсыздоо чараларын көрүү маселелери талкууланды. Өзгөчө кырдаал деген эмне? Кыргыз өлкөсүнө өзгөчө кырдаал жарыяланса, жарандардын укуктары жана милдеттери кандай болот? Бул тууралуу жарандык коргонуу жөнүндө мыйзамында жазылган. Өзгөчө кырдаал Кыргыз Республикасынын белгилүү бир аймагында адамдардын курман болуусу, адамдардын ден соолугуна же айлана чөйрөгө зыян келүүсү, олуттуу материалдык чыгымдарга жана адамдардын жашоо шартынын бузулушуна алып келиши мүмкүн болгон же алып келген коркунучтуу жаратылыштык же техногендик кубулуштун, авариянын, катастрофанын, табигый же башка кырсыктын, заманбап кыйраткыч каражаттардын тийгизген таасирлеринин натыйжасында болуучу кырдаал. Мыйзамга ылайык президент жарандык коргонуунун башка маселелерин Коопсуздук кеңешинин коргоосуна киргизип чечимин бекитет. Булак Супер KG сайты. Ырчы Дайыр Исмадияров бизди Кыргыз өлкөсү эмес, Казакстан Египеттен алып кетмей болду. Учурда Египеттин Шарм-эль-Шейх шаарынан келе албай жаткан Ырчы Дайыр Исмадияров бүгүн Казакстанга учарын Супер KG порталына айтты. Бизге Кыргыз өлкөсү чартердик авиакаттам уюштуруп бере алган жок. Башында авиатрафик компаниясы алып кетет деп жатышкан. Ал болбой калды. Эмнеге ишке ашпай калды? Себебин да айтышкан жок. Бизди бүгүн 22 мартта Казакстандын авиакомпаниясы чартердик каттам менен алып кетмей болду. Учактын билетинин жарымын Кыргыз өлкөсүнүн туристтик компаниясы, жарымын өзүбүз төлөмөй болдук. Ал эми Тышкы иштер министрлиги Алматыдан тосуп алып, Кыргыз өлкөсүнө түз алып кетчү транспорт уюштуруп берди. Ошого деле рахмат дейт Дайыр. Ырчы өлкөгө келген соң алар үй карантинине алынарын кошумчалады. Буга чейин Египеттен 100дөн ашуун жарандар Кыргыз өлкөсүнө келе албай жатканы тууралуу жазылган. Кечээ 21 март күнү Жарандык авиация агенттигинин директору Курманбек Акышев чартердик авиакаттам уюштурулуп, алардын маселеси чечилгенин айткан. Булак Супер KG сайты. Ырчы Айдыншер Нооруз күнү уулду болду. Ырчы Айдыншер 21 март күнү уулду болду. Бул тууралуу Ырчы социалдык баракчасына жазып чыкты. Досторум, сүйүнчү, уулду болдук.
Кыргызымдын керегине жараган, желегин желбиреткен, элине, жерине, үй бүлөсүнө күйүмдүү, намыстуу баатыр жигиттерден болсун. Уулубуздун атын Аслан деп койдум, деп жазган ал. Эске салсак, Айдын Шер менен жубайы Элбинанын ортосунда бир кызы бар. Булак Супер KG сайты. Кыргыз өлкөсүндө дагы 2 адам коронавируска чалдыкты. Экөө тең Бишкекте. Ооругандардын жалпы саны 14 кишиге жетти. Жуктургандардын бир адамы Франциядан келип, Манас эл аралык аэропортунун авиабазасында жайгашкан обсервация борборунда болчу. Ал эми экинчиси кичи ажылыктан кайтып, Бишкек шаарындагы Ак кеме мейманканасында изоляцияга алынган жаран. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришкендей, COVID-19 вирусун жуктургандардын бардык учурлары сырттан келген. Кыргыз өлкөсүндө коронавирус аныкталгандардын жалпы саны 14 адам болуп калды. Булак Супер KG.